Чек араны тосуу иштерине мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү тургундар, деги эле ыктыярчылар тартылууда. Деги эле кыргыз-тажик чек арасын тосуу иштеринде ашар ыкмасы колдонулууда. Чек араны тосууга катышкан ыктыярчылардын катарында Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери да бар. Алдыда чек араны бекемдөөнү эртерээк жана ынтымакта бүтүрүү максаты коюлган. Эми ар бир аскер кызматкер жана кыргыз өлкөсүнүн жаранынын бул парзы деп эсептелинет. Чек ара тосуу жана чек араны коргоо өз күчүн аябастан ошол жерге чек араны тосконго өз салымыбызды кошуп, жардамыбызды берип атабыз. Жумуш канчалык көп жүрсө, ошончолук кызматыбызды аябастан жардам беребиз. Мындан сырткары мекеме ишканалар, банк кызматтары жана башка ыктыярчылар да кол кабыш кылып, чек араны бекемдөөдө иштеп жаткан кызматкерлерге тамак ашын берип жатат. Чек араны бекемдөөдө ашар ыкмасын колдонуу демилгесин жергиликтүү жашоочулар кубануу менен кабыл алып, аларда салым кошууну максат кылууда. Жашоочулар мамлекеттик кызматтардын элдин жана күч түзүмдөрүнүн мындай ынтымакта иш алып барышы мамлекеттин бүтүндүгүн сактоодо чоң мааниге ээ дешет. Ушундай эле иштер Лейлек районунун чек ара аймактарында да уюштурулуп жатат.